Гүлзат Токтогонова Бердике Баатыр айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы. Азыркы учурда калкка кызмат көрсөтүүлөр электрондоштурулуп, кыйла жеңил болуп калгандыгын белгилейт. Мурун биз китеп менен жазып, кол менен жазып берип атсак, азыр бизде электронный вариант менен гана справканын бардыгы тең берилет. Только ал кишинин биз ОМСин гана сурайбыз, башка эч нерсе суралбайт. Анткени база бардыгын тактап, дандап чыгарып берип коет. Андан кийинки программа бул инфодокс. Анткени инфодокс менен кат алмашуу, арыз мурдун колдон колго берип отурса, азыр келген жаңыдагы инфодокс менен жөнөтсөк, алар өзүнүн адресине түздөн түз жетип барат да. Эң жакшы жери бул катты жеткизип баруу, же болбосо колуна жетип калды, бардыбы, барган жокпу дегенге караганда бул абдан ыңгайлуу жагы бар экен. Бизге ошол жагы жакты. Учурда айыл өкмөттөрдө калкка кызмат көрсөтүүлөр дээрлик электрондоштурулган. Бул аракеттер мамлекеттик кызматкерлердин жана жергиликтүү жашоочулардын убакытты үнөмдүү пайдалануусуна мүмкүнчүлүк түзүүдө. Улам биз кагазды ачып карап отурбайбыз, только компьютерден гана бизге өздөрү эстеп турат. Ошо менен иш алып барабыз, бизге абдан жакты. 2021 жылдан баштап Санарип аймак программасы аркылуу жергиликтүү жашоочулар тиешелүү турак жай жана мал мүлктөрдү электрондук базага киргизген. Бирок Санарип аймак программасынын аткарылышында айрым көйгөйлөр орун алган. Бир аз кемчилик орун алууда бул Санарип аймакка толук адамдарды киргизе албай жаткан себеби тамдар оформлениясы толук бүткөн эмес. Ошол бизге эң негизги проблема, көйгөй жаратып жатат азыркы учурда. Бирок көп эмес, бир 10-15% ошого кармалып калуудабыз да. Ар бирин айтып атабыз, оформление кылгыла деп. Алар акырындан бир айда бир 2 киши, 3 киши, 4 киши оформление кылып, өзүнүн немесине жараша алып келип бизден каттоодон өткөрүп атат. Анан кээ бир учурлар болуп атат, эми Россияда же болбосо башка чет жакта жүргөн жарандардын эмесинен өтпөй калгандар болуп атат. Аны эми убагы келмейинче аны эч ким мыйзам жолунда ал жол берилбейт экен да, башка бирөөгө ал жок учурда оформление кылуу деген. Ал эми мыйзам чегинде болуп аткан бар тең, аздан болсо дагы өздөрү оформление кылып алып келип, ал келгенде документ даяр болгондон кийин биз киргизип атабыз ал нерселерди. Бердике Баатыр айыл өкмөтү документтерди электрондук жүргүзүү үчүн техникалык жабдуулар менен камсыздалган. Иш менен интернет байланыштуу болгондуктан интернет байланышы көзөмөлгө алынган. Интернет булагы бизде өзү толук камсыз болгон. Биздин азыр бүгүнкү күндө мектептерибиз дагы, ушул айыл өкмөтүбүз дагы айыл өкмөттүн кызматкерлеринин бардыгы ушул компьютер менен жабдыкталган. Бардыгы бүгүнкү күндө ар биринде бирден компьютер менен камсыздалган да. Биздин айыл өкмөт ушу инфодокс менен толук иштеп жатабыз. Толук өткөнбүз. Бунун айырмачылыгы өтө жеңил. Ар бир кызматкерлерге ушу кагаз иштери менен алып барууга аябай жеңил жана ыңгайлуу шарт түзүлдү да негизи. 1-июндан баштап бардык документтер ошо электрондук форматка өткөнгө биз даярбыз. Инфоком мамлекеттик ишканасынан билдиришкенде, акыркы 2 жылда көптөгөн мамлекеттик жана муниципалдык органдар тутумга кошулуп, системага 1200дөн ашуун мекеме туташып, 3 миллион электрондук документ киргизилген. Инфоком мамлекеттик мекемеси Кыргызстан боюнча жалпы санариптештирүү саясатын жүргүзүп атат. Ага ылайык бардык мамлекеттик органдарда кат алмашуу системалары электрондук вариантка өттү. Ошол менен катар эле бардык элдердин жарандардын базасы электрондук вариантка өтүп атат. Жана ал жака айыл өкмөттөр жана ошондой эле тиешелүү органдар бар каттап атышат жарандарды. Бунун эң эле жакшы нерсеси бул элге жеңилдик кылуу максатында иштеп атат, түзүлүп атат. Бейлей кетсек, 1-июндан тарта өлкөдө документтерди жүгүртүү электрондук түрдө жүргүзүлөт. Гүлжамал Багышбекова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас району.